том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Мен Атабаева Дилфуза, Ош областы Карасу шаарынан келдим. Карасу шаарында аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштеп, негизи кесибим педагог, бул мектепке чейинки билим берүү эсептелет. Мен Карасу шаарында аялдар кеңешинде мына 10 жылдан бери иштеп келем. Биздин Карасу шаарындагы эң негизги көйгөй бул эрте турмушка чыгуу, ажырашуу, анан жаш өспүрүм кыздар жана балдардын экинчи кесип тандоодогу болгон баягы стереотиптик үй бүлөлүк тоскоолдуктар. Биз азыр мына бул негизи шаарыбыз ошо динге жакын, динге берилген адамдар жашагандыктан, ошондуктан мына стереотиптер өтө бизде мындай жогору коюлат. Эл эмне дейт деген неме максат менен жашайт да биздин көп эле жашоочуларыбыз. Az негизги максатыбыз ошо биз эртеникени азды токтотууга аракет кылып атабыз. Мына жергиликтүү кеңеш тарабынан токтомдор аркылуу эми ошо мектеп бүткөндөн кийин жаштар арасында экинчи кесипти тандоо билим алууга ата-энелерди кызыктырып, мына ошо билим алуусу өтө зарыл экенин, бул келечекте ошо жаштардын да үй бүлө курусуна, үй келечектеги жашоосуна да пайдасы тиет экенине биз ошо жеткирип барганга аракет кылып атабыз. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.